Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына бүгүн 18 март. Кыргызстанга коронавирус келди. Бирок андан мурун жана кийин дагы андан жаман аждар каптап келатканын байкаган жокпуз. Коронавирустан коркуп, эл журт паника, истерика, страх, коркунучка кирип кетип, мына биз Аллах Таалам Куранда айткандай. Аллах Таалам Куранын Али Имран сүрөсүнүн 175 аятында шайтан өзүнүн желдеттери менен, армиясы менен силерди коркутат деген аятты байкабадык. Бүгүнкү күнү мен дем салып жин шайтан жана шайтандар тууралуу маалымат алган адам катары айтып кетем. Biz әлік коронавирусты бізге киргизе электе абалда бізге көптөр кайрылып, оору каптап, шайтан ичине кирип, бізге бүгүнкү күнү ооруп калган балдарды байкадык. Мына балдар коронавирус келатат, каптады, мына жакын калды, үстү-үскө минип алды, андан тышкары ата-энесинин өздөрүнө өзү жаман акыбалга келип, оорукчал болуп калгандарын байкадык. Эмне болот, балам ооруп калса эмне болот, азык-түлүк жок болуп калса эмне болот, жана жүрөктөрү кысылып, уктабай чыгып, оорукчалдарды өтө көп келип бизге кайрылганын байкадык. Аллах Таалам Куранда айтып атат: "Силер алардан коркпогула, менден гана корккула" дейт. Мен бүгүн чакырыгым мусулмандар сабыр кылсын. Коронавирус каптаганда дагы адамга тийсе, ал адамга зыян кылабы, кылбайбы? Болгон эле 1% гана зыян кылат экен. Бул эпидемия, гриппте деле ушундай статистика келген бизге. Биз бүгүн азык-түлүктү ахиретке камдабай, азык-түлүктү ушу коронавируска каршы камдап, бүгүнкү күнү базарда ундардын калбай алганын байкап атабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күнү бизге эң коркунучтуу шайтан каптап кирди. Шайтан кайсы учурда кирет? Шайтан күнөө кылганда, жаман жерге жатып алганда, мүзөлөргө түнөгөндө, мусорго дуа кылбай бирдекени ыргытканда, жана эң коркунучтуусу алымдардын айтуусу боюнча эң биринчи эшик шайтан үчүн корккондо, страх болгондо кирет. Мына бүгүнкү биздин коркунучубуз шайтан кирген эшикти ачып бердик. Коркунучу мындан кийинки да абалды кандай болорун биз дагы да билбейбиз. Бирок абалыбыз өтө кыйын. Жана мен силерге бүгүнкү чакырыгыма Аллах айткандай, бир гана Аллахтан коркойлу. Аллахтан коркпосок, Аллах Таалам айтып атат: "Анда мен силерге коркунучтарды күчөтүп коем" дейт. Биз тобокел таяндык Аллахка, жана бизге өкмөттөн, саламаттык сактоо министрлигинен кандай тапшырма берсе, биз аны себеп катары пайдаланып, Аллахка тобокел кылып, Аллахка таянабыз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.